Мен кечирим сурайм, урматтуу депутаттар, кечирим сурайм. Азыр ушул мага кат аркылуу кайрылып калды эле, элдин аманатын сиздерге жеткирип коеюн деп. Мухаммедкалый Дүйшөкевич, бүгүн азыр Газпромдо бензиндин 1 литр баасы дүңүнөн оптовый ценасы 19 сом 40 тиын. Бирок заправкаларда 29 сом 30 сомдон кээ бир жерлерде андан да кымбат сатылып атат. 10 сомдон ашыкча баа менен сатылып атат. Антимонополия эмнени карап отурат? Элдерге түшүндүрүп берсеңиздер. Төрөзөкүрч өткөндө биз боюнча 100 кишиден кат келди азыр. Бир эле сүйлөп аткан учурумда эле келиптир да. бул боюнча өткөндө биз тапшырма бергенбиз. Биздин укук органдары, фискалдык органдар анан ошол тармакта иштеген бизнес менен. Жакын арада дагы чогулабыз, ошол баасын түшүрүү боюнча. Себеби дегенде эми туура маселе коюлуп атат. Дүйнөдө нефтин баасы түшүп атса, эмне үчүн бизде мындай күйүүчү майлар арзандабайт деп. Жок, бүгүн 19 сом 40 тиын жакшы ба. А бирок эмне үчүн 10 сомдон ашыкча баягы розничный торговляда кошуп сатышып атат деген. Ошону териштирип атат. Аны отуруштун кереги жок. Антимонополияга бүгүн тапшырманы берип, мыйзам менен штрафты мойнуна койсо, бүгүн түшөт. Аны 2 күн 3 күн карап, анан отуруп комиссия түзгөн кереги жок да. Так тапшырма берсеңиз азыр. Ал мен жообун билип эле турам. Бүгүн түшүр деңиз. Рахмат. Антимонополия жооп берем дейт, жооп бериңиз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Сабиров, антимонополия агенттигинин директору. Учурда чындыгында эми ушул баалар төмөндөп атат. Анан эми ушул ГСМге болгон баа көтөрүлгөн учурда ош мамлекеттик жөнгө салуу ыкмасы каралган. Азырда эми арзандап атканы боюнча биз маселени кагаз түрүндө да ошол нефтетелерге маселени койгонбуз. Жакынкы ушул дагы күндөрдө дагы 3-4 сомго арзандашыналар кепилдик берип убадасын берген. Булар эми айтып атканы ошол баягы пандемия карантин карата запастары тез кетпей, азмаз февраль, январь-февраль айларында келген бензиндер сатылып атат деп жойлорун айтып атат. Бирок дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Алар дагы арзандатабыз деген маселени убадасын беришкен. Төрөзөкүрч, бул отчетту бүтүрөлүк. Биз ушул күйүүчү майлар менен отурабыз. Төрөзөкүрч. Бүгүн ушул отчетубузду бүтсөк, ошол менен отурабыз. 2 сом, 3 сомго түштү азыр. Азыр дагы ошону түшүргөнгө аракет кылабыз. Кийинки сөз Акаев Жанарбек Кубанычевичте.